Саламатсыңарбы, кымбаттуу достор. Бул социалдык долбоорлоо тууралуу аяктоочу видео. Бүгүн биз каржы булактарын издөө, долбоорлордун жашоо мөөнөтү жана бир аз коомчулук менен байланыш тууралуу сөз кылабыз. Демек, өткөн жолу биз бюджет тууралуу сөз кылганбыз. Сиздер бюджетти иштеп чыккан соң өз долбооруңузду ишке ашырууга дээрлик даярсыздар. Ага чейин албетте каржы булактарын табуу керек. Каржы тууралуу ойлоп баштаганда эле биз чынында айланабызда мүмкүнчүлүктөр канчалык көп экенин түшүнө бербейбиз. Ошондуктан мен өз сөзүмдү бүгүнкү күнгө карата эң аз белгилүү жана азыраак тараган каржы булактардан баштайм. Демек, биринчи булак жеке садага берүү, акчалай жардам көрсөтүү. Жеке садага берүү деген эмне? Бул мисалы мен инсан катары каржылык жардам көрсөтүп, бир аз акча берип же жабдыктарды жумшап, же болбосо көмөктөшүп долбоорду ишке ашырууга кошумча салымымды кошууга даярмын. Жеке садага берүүлөр социалдык долбоорлоо өнүккөн мамлекеттерде кенен тараган. Элдер ушундай жол менен өз коомунун өнүгүшүнө, көйгөйлүү маселелерди чечүүгө катышат. Биздин өлкөдө бул азырынча кайрымдуулук иш аракеттеринин деңгээлинде өнүккөн десе болчудай. Бирок буга карабастан бул багыттын чоң мүмкүнчүлүгү бар. Анткени эл социалдык аракеттерге көбүрөөк кирише баштады. Жана эсиңерде болушу зарыл. Элдер сиздерге акчаларын садага берип жатканда, бул алардын өз коомчулугуна, өлкөсүнө жардам көрсөтүүгө катышууга болгон аракети. Сиздер кандайдыр бир каржы булагы менен иштеп жатканда, ушул эле мүмкүнчүлүктү аларга берип жатпаганыңар эсиңерде болушу керек. Сиздер аларды долбоордун өнүгүшү жана жыйынтыктары тууралуу маалыматты тынымсыз берип турууга жооптусуздар. Кийинки булак. Бул бизнес жана ишкер адамдар. Бизнес тууралуу ойлогондо эле бизге дароо эле жергиликтүү кичи бизнес толугу менен каржылай албайт деген ой келет. Бирок бизнес көп учурда жардам бергиси келет жана жардам берет. Бул эсиңерде болушу керек. Жана бул жардам жабдыктар, кызматтар жана ал турсун жарнама түрүндө да болушу мүмкүн. Башкача айтканда, бизнестин катышуусу үчүн мүмкүнчүлүктөр көп. Бизнеске кайрылууларды токтотпостон, аларды өз долбооруңузду ишке ашырууга катыштырыңыздар. Кийинкиси, бул салык төлөөчүлөрдүн акчалары. Мурун аны мамлекеттик бюджет деп аташчу. Мен бул сөз айкалышын атайын колдонбойм. Менин оюмча, салык төлөөчүлөрдүн гана акчасы бар. Жана болгону ошол. Салык төлөөчүлөрдүн каражаттары кандайдыр мамлекеттик мекемелер социалдык долбоорлорду каржылоого ыктыяр болгон учурда колдонулат. Мен билгендей, бизде көптөгөн агенттиктер бул иш менен алектенип, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары ишке катыша баштады. Башкача айтканда, бул булакты колдоп жана өркүндөтүү керек. Бул мыкты көрүнүш. Жана акыркысы, балким эң популярдуу булак, бул грант берүүчү уюмдар. Көпчүлүк долбоор түзүп жаткан учурда биринчи эле грант берүүчү уюмдар тууралуу ойлошот. Бул жерде бир нерсени айткым келет. Ооба, бизде грант берүүчү уюмдар көп жана бул эң сонун нерсе, мүмкүнчүлүктөрдүн болгону. Бирок буга карабастан ар бир грант берүүчү уюмдун өз парзы, максаты бар. Жана ошондуктан сиздер өтүнүчтү сунуштап жатканда, долбоордун максаты жарыяланган сынактын алкагында болушу керек. Эгерде максат төп келбесе, анда өтүнүч жолдоонун кажети жок. Бул кадам сиздерди профессионал эмес катары мүнөздөйт. Жана сиздер өзүңүздөрдүн жана грант берүүчү уюмдардын убакытын текке сарптайсыздар. Жана дагы грант берүүчү уюмдар кээде жергиликтүү демилгелерди колдойт жана бул учурда сиздер толугу менен талаптарга туура келесиздер. Бүгүнкү сөздүн кийинки бөлүгү долбоордун жашоо мөөнөтү. Долбоорду ишке ашырып жатканда биз кандайдыр бир жашоо мезгилин башынан өткөргөнүн түшүнөбүз. Жана биринчи пункт болуп албетте идеянын биринчи ирет оюбузга келгени эсептелет. Биринчи пункт бул бир нерсени ишке ашырууга бел байлоо, ага бет алуу. Эң сонун ушул башталган пункт старттык чекит. Андан соң сиздерге ой келгенден кийин сиздер албетте кичине анализ кылууңуздар керек. Сиз жөнгө салайын деген көйгөй канчалык деңгээлде
чын эле бар экенин аныктоо зарыл. Чынында эле бул көйгөйбү же бир маселенин кесепетиби? Сиз элестеткен келечектин сүрөтү же кыялдарыңыз жергиликтүү коомчулуктан колдоо табабы? Анализ өткөргөндөн кийин биз долбоорубузду иштеп чыга баштайбыз. Жана ушул жерден биз долбоордо боло турган бардык бөлүктөрдү кошуп чыгабыз. Алар көйгөйдү аныктоо, максатты коюу, милдеттер, кадамдар, иш планы, бюджет мунун баары ушул жерде. Долбоорду канчалык так иштеп чыкканыбыздан долбоордун ийгиликтүү ишке ашырылышы көз каранды. Кийинкиси каржы булактарын издөө. Биз мурунураак сөз кылганбыз. Ал булактарды издөөдө болушунча ийкемдүү болууга аракет кылыңыздар. Каржы булактарын тапкандан кийинки кадам бул албетте долбоорду ишке ашыруу. Мына ушул баскычка келип жеткенде биздин бирге иштей турган тобубуздун түзүлүп калышы керектигин түшүнүшүбүз керек. Топтун мүчөлөрү ар бири өзүнүн жоопкерчилигин, долбоорубуздагы ролун билиши керек. Ошондой эле мен бул жерге мониторингти да коштум. Мониторинг баа берүүдөн эмнеси менен айырмаланаарын мен ушул видеонун астындагы аныктамада жазып коем. Бирок кыскача айтканда мониторинг долбоордун ишке ашырылышындагы өнүгүүгө көз салуу. Өзгөчө долбоордун жетекчилери үчүн жагдайга көзөмөл кылуу өтө маанилүү. Башкача айтканда, алар кайсыл жерде маселелер пайда болгонун, кандай мүмкүнчүлүктөр ачылганын андайда болуп турат. Кабардар болуп, өз убагында чара көрүп туруусу керек. Ошондой эле кандайдыр бир кыйынчылыктар пайда болгон учурларда, кыйынчылыктар долбоорду ишке ашырууда сөзсүз болуп турат. Топ менен тыгыз байланышта болуу канчалык маанилүү экенин түшүнүү абзел. Башкача айтканда, топтун мүчөлөрү менен баарлашып, бирге чечим кабыл алуу керек. Пайда болгон тигил же бул маселени кантип чечүү керектигин. Жана биз долбоорду ишке ашырып жаткан учурда кийинки баскыч баа берүү. Башкача айтканда, биздин ой канчалык деңгээлде ишке ашканын, кандайдыр бир көйгөйдү чечкенибизди баалап билүүбүз керек. Жана ошондой эле бул жерге мен жыйынтыктар тууралуу отчет жана маалымдоону да коштум. Мисалы, эгерде сиздерди бир тарап каржылап жатса, аларга отчет керек болсо, анда сиздер отчетту алардын талабы жана үлгүсү боюнча жазып чыгасыздар. Негизи эле долбоордун кандайча ишке ашкандыгы тууралуу өзүңөр үчүн отчет жазып, көздөгөн жыйынтыкка жеткени, коомчулук менен иш кандай аткарылганын жазуу керек. Жана сөзсүз жыйынтыктар тууралуу маалымат бериңиздер. Баса, маалымдоо тууралуу. Public relations деген эмне? Көпчүлүк бул эки тамганы көргөндө PR, өзүн өзү даңазалоо тууралуу ойлошот. Биз кандай жакшыбыз деп айтуу керек деген ой келет. Чындыгында public relations түшүнүгү өзү тууралуу маани берип турат. Бул коомчулук менен байланыш. Эмнеге? Коомчулук менен дайыма байланышып туруу маанилүү. Анткени сиздер өз долбооруңар тууралуу эле аны ишке ашыруу жөнүндө эле маалымат берип тим болбостон, коомчулукту бул ишке аралаштырышыңыздар керек. Анткени көйгөйлөрдү, өз коомунун өз көйгөйлөрүн чечүүгө сиздер менен бирге аракет кылган иш үчүн коомчулук жоопкерчиликти тең бөлүшүшү керек. Жана ошондой эле коомчулук менен байланыш тууралуу өз алдынча видео даярдабаган себебим анткени менимче коомчулук менен байланыш бул процесстин бөлүгү эмес. Ал долбоордун мөөнөтүнүн бардык бөлүктөрүнүн аралыгында ашырылчу иш. Башкача айтканда, идеяларды талкуулоо, анализ, иштеп чыгуу, албетте ишке ашыруу учурунда. Демек, дайыма коомчулукту же сиздер бирге иш алып барган тараптардын бардыгын, өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн, сиздердин долбоор тууралуу маалымдап туруу керек. Ошондой эле, бүгүнкү күнү сиздерде эң мыкты делген аспап социалдык тармактар бар экенин белгилей кетиш керек. Аларды колдонуңуздар. Учурда массалык маалымат каражаттарынын кереги жок. Кандайча түшүндүрсөм, алардын кереги жок дегенден алыспын. Бирок алар маалымат таратуучу жалгыз эле булак эмес. Сөзсүз журналисттерди тартып, маалыматты массалык маалымат каражаттары аркылуу тараткыла. Бирок сиздер өзүңүздөр да маалымат булагына айланып, ошол маалыматты тарата аласыздар.
видеого тартып, сүрөт тартып, жергиликтүү тургундар менен маектерди уюштуруп интернетке чыгарып туруңуздар. Мунун баары тарыхта калып, өлкөбүздө социалдык долбоорлонуп популярдуу кылып, коомубузга көйгөйлөрдү чечүүгө жана өнүгүүгө жардам берет. Социалдык долбоорлоо тууралуу мына негизинен ушул. Бул ишмердүүлүктү кеңеш берүү, кошумча тренингдер жана видео аркылуу улантууга өтө кубанычта болом. Бул ишти биз АХ-КЖ аянтчасында улантабыз. Эгерде суроолоруңуздар болсо, тартынбай сураңыздар. Биз кубаныч менен жардам көрсөтүп жана баардык суроолорго жооп беребиз. Долбооруңузду жазууда албан ийгиликтерди каалайм. Жакшы тургула.